Жооп берип аткан учурда четтеги киши ким, бул өзүн тааныштырып, анан суроого таптакыр абсолютно Абдибаева эженин суроосуна абсолютно башка жоопторду берип атат да, жоопту туура берсе да, сиз б десе тө деген жооптор берилип атат да. Мындай болбош керек да, парламенттин ичинде отурасыңар силер. Каякта отуруп атасыңар? Жоопту таптакыр суроого тиешеси жоопторду берип атат. Мындай көңүл буруп отуралычы, жөн эле бу жерде бекерчи кишилер отурган жок да. Мен минутам кетирбей тургула, мен просто Абдибаева депутаттын суроосуна жоопторуна таң калып атам. Ким четте отурган? Өзүн тааныштырсынчы. Нурланбек Касымович. Саламатсыздарбы? Азыркы убакта мен директордун биринчи орун басары, башкы штабтын башчысынын милдетин убактылуу аткарып турам. Бул жерде урматтуу элекөл айтып кетти. Сиз чегерачысызбы? Кимсиз? Чегара кызматында. Сиз чегара боюнча берген жок бул сизге, паспорт боюнча берип атат. Жок, баягы бүгүнкү күндө жана документи жок, этникалык кыргыздар деп Мен айтып вактым кетпедиби? кайрадан бергиле, мен просто тактап коюп атам. Тека ортоң трибунага чыккан жок. Бул жерде тиги спикерлик кылуучу дагы сиз көңүл бурбадыңыз да ушул жок. Такыр эки башка угуп аткан тиги эмеде айтат да, биз радионун угармандары да айтат, булар эмне бири-бирине эки башка жоопту берип, бири суроону башка берип отурат, жоопту башка берип отурат депчи. Бул уят, мындай жооп болбош керек өзү, уят. Дагы бул киши унчукпай койду да. Таптакыр жооптор, сиз башка жоопту берип атасыз. Мен убактым кайрадан бергиле, мен өзүм убактым пайдаланып, баштан бергиле. Камил Абдыракын убактын кайтарып бериңиздер. Нурлан Касымович, берилген суроолорго так нуска жооп берсеңиздер макулбу? Жок, чегара кызматына тиешелүү эмес болчу да, сиз жооп бербей койсоңуз деле болот эле да. Так, рахмат.